Бүгін жұмыштарымды бүтіріп келсем, бізде свет өчіп қалыптыр. Біз жаңы қоныш болғандықтан бізде от жоқ, тандыр жоқ. Ошон үчүн кичине ыңгайсыздык жаралат. Бирок чай ичиш керек. Мен эски чайнегимди таап алып от жактым. Чай кайнатып, чай ичиш керек. Күн аябай ысык болуп атат, бирок Кудай таалам негедир оңоюраак чай кайнатып алсын деп булуттарды пайда кылды. Ушунусуга да шүгүр. Мен чайды от жагып коюп алып, негедир казанга жапкан нан эсиме түшүп калды. Азыр чай кайнагыча камыр жууруймун. Чай кайнап чыкты, антип эткенче мына сонун кайнап атат. Эми чайды ичкенче камыр даяр болот. Мен менен бирге болуңуздар. Менин казанга жапкан наным кандай чыгат, чогуу көрөбүз. Мына чайым кайнагыча 2 зубала каттуу камыр жууруп алдым. İçine 50 gram сливочный май коштум. 1 чана süt коштум. Ушундай кылып каттуу камыр жууруп алдым. Азыр чайыбыз кайнагыча камыр көп чыгат. Буйруса казанга нан жаап көрөм. Мына ушинтип каттуу камыр жууруп алдым. 50 грамм сливочный май sütkө жуурудум. Мына буйруса камырым даяр болду. Жакшы шишип көп чыкты. Эми казанга барып жабабыз. Мен биринчи жолу жабышым, кандай чыгат билбейм. Мына ушинтип чоң кылып нанды жасап алдым. Колум карарып чыкты эшикте. Күн ысык болгондугу үчүн. Эми муну казанга барабыз. Казанымды дагы жууп даярдап алдым, бирок казаным кыйшайып калган. Мен жаш кезимде агартырам деп күйдүрүп кыйшайтырып алгам. Бирок эски, чоюн, жакшы казандар. Казанга камырды жармаштырып алдым. Мынакей. Эми эмне кылам, көрөбүз эми. Мына ушинтип казанга жапкан наным окшогон жок. Интернеттен көргөн нерсеңди кылайын десең эч качан окшошпойт. Мынакей. Билбейм даамы кандай болду. Бирок даамы өтө ширин. Бирок көрүнүшү жакшы эмес. Ошентип 45 градус ысыкта сонун казандан бышырайын десем ушундай чыкты. Сиздер дагы бышырып көрүңүздөр. Балким сиздердики окшоп калар. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.